Дагы эле быйылкы жыл тил укту өкмөттөн, дагы деле жок да. Мен Надир айымдын жоон уккум да келбейт. Бул абдан кооз сүйлөп көнгөн, калптын казанын кайнатып турат дайыма. Анан тиги билим берүүдө бул киши жөн эле келип туруп, ой менен тоону сүйлөп кетет да. Мен бул кишинен жоон деле күткүм келбейт. Мындай 21 маселе 12 жылдык билим берүүнү сапаттуу өтүү деп турат. Кадрдык жактан камсыз кылуу, окуу материалдык, техникалык жактан камсыздоо деп турат. 12 жылдык мектепке өтүү даяр эмес. Өтө да албайсыңар жакынкы аралыкта. Мен жооңузду күтпөйм, мен тиги 5 комментариев. Мына эл аралык уюм USAID ишенген да булар. Ошол программаны ошолор жасайт деп. USAID-тин 24 проектсин 22си жабылып калыптыр. Эки эле проект калыптыр. Тиги информационный тигиндей мындай. Булар ошолорго ишенип аткан. Азыр 12 жылды бул провал болот. Мен ошончон айтканмын. Элдин баары каршы болуп атат. 10 жылдык өтөлү андан көрө. Ошол улуу Англияда эле тиги СССРдин тиги системасына кайтып атат деп. 12 жылдык эмес, 10 жылдык өтөлү кайра депчи. Билимдин сапатын күчөтөлү дегенбиз. Эми көрөбүз, Сингапурду айтып, Малайзияны айтып отурат. Кайсы жерге чейин барар экен булар романтика менен. Ошол донор издейт, ушул грант алыш үчүн да булардын максаты. Билим берүү силерге оюнчук эмес, талкалап бүтүрө турган болдуңар, Надир айым. Мен жооп бербей эле койгула. Булардын ишенгени USAID болчу да.